Садыр Жапаров 20 жыл жана андан ашык кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери үчүн батирлерди менчиктештирүү боюнча маанилүү мыйзамга кол койду. Эми аталган мөөнөттө кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери кызмат үйлөрүн түз сатып алса болот. Үй аскер кызматкери запаска же курагы, ден соолугунун абалы, штаттарын кыскарышы же үй бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайлар боюнча отставкага чыккан учурда акысыз берилет. 20 жана андан ашык кызмат өтөгөн учурда. Мындан тышкары батирди милдетин аткарууда курман болгон же каза болгон аскер кызматкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү да акысыз алса болот. Өзгөртүүлөр Турак-жай кодексинин жана аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамга киргизилди. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Селдин жабырлануучуларына президенттин тапшырмасы менен жардам көрсөтүлөт. Катчы. Өлкөнүн аймагындагы селден жабыркаган жарандарга мамлекеттен жардам көрсөтүлөт. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров бергенин катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Акыркы күндөрү Ош, Жалал Абад, Баткен жана Талас облустарынын аймагында жандан кийин сел жүрдү. Айрым кооптуу делген айылдардан жергиликтүү тургундар убактылуу көчүрүлүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, Транспорт жана Коммуникация министрлиги жана башка мамлекеттик түзүмдөрдө селдин кесепеттерин жоюуга күчү, техникалык каражаттары жетиштүү. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык селден жүрүшүнүн келтирилген зыяндын көлөмү өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан такталып чыккан соң жарандарга тийиштүү жардам көрсөтүлөт, деди Алагөзов. Маалымат Булак, Баракелде. Быйыл күзүндө жаап бүтүргөн элем да. Мына электричкалар башканы көмүп, почти 1,5 метрге чыкты да. Мына үйдүн заборуна чогулган селдин көлөмү 1,5 метрге чыгып кетти да. Үйдүн комнаталарга толгон үйдүн сууларын мына эмчесин балдары келип жардам кылып, сууларды берип атышат. Каныбек Иманалиев жазуучулар союзунун төрагасы болуп шайланды. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы шайланды. Бул тууралуу аталган союздан билдиришти. Башкармалыктын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушуна ээ болгон талапкерлер Каныбек Иманалиев менен Кожогелди Кулыевке экинчи турда кайрадан добуш берилип, жыйынтыгында 70 добуш менен Каныбек Иманалиев төрага болуп шайланды. Эми алдыда жазуучулар союзунун президиуму шайланат деп айтылат маалыматта. Каныбек Иманалиев буга чейин билим берүү жана илим министри болгон. Ал өткөн жылдын сентябрь айында тапшырылган эмгек милдеттердин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн кызматтан бошотулган. Маалымат Булак, Сереп Кейджи. Крокустагы теракт. Адамдын кекиртегин кескилеген менин балам эмес, дейт Шектүүнүн апасы. Москванын четиндеги Амастарбы, мен атым Манас Ташиев. Мен адамдын биринчи омурткасы Атлантты түздөүчү адис. Атлант деген бул биздин омурткаларыбызда, биздин позвоноктордо эң жогорусунда турган эң биринчи омуртка Атлант болуп эсептелинет. Кандайдыр бир кырсыктын кесепетинен Атлантыбыз кыйшайып, башыбызга кеткен кан тамырлар, жүлүн нервтер кысылып, баш ооруларга, баш айлануу, кулакта шумдарга, зрениябыздын начарлашына жана бел омурткалардын кыйшайышына алып келет. Бел омурткаларыбыз кыйшайса, Атланттын кыйшайганын кесепетинен күч басымдар бузулуп, моюн грыжаларына, көкүрөк грыжаларына, бел омурткаларыбыздын грыжаларына, остеохондроздорго алып келет. Швейцария ыкмасын колдонуп, Атлантыбызды түздөп, азыркы мен сиздерге айтып өткөн бүткүл оорулардан айыгып кетсе болот. Атлант көпчүлүк адамдардын жаш кезинен эле жылып кеткен. Эгерде балдарыңыздардын далынын бир тарабы өйдө, бир тарабы төмөн, башы оң тарапка же сол тарапка кыйшаюусу, ара чородо мурдунан кан агып, эске тутуусу начарлап, гиперактивный белгилери болгон болсо, анда Атлант жылып кеткен болушу мүмкүн. Ошондуктан биз сиздерди акысыз диагностикага келип көрүнүп кетүүгө чакырабыз. Москванын четиндеги Крокус-Сити холдо болгон терактка катышкан деп айыпталган тажикстандык Далержан Мирзаевдин апасы уулун мындай ишке барбай турганын айтып чыкты. Коңшу Тажикстандын жергиликтүү Азия Плюс басылмасына берген маегинде Шектүүнүн апасы Гүлрахат Мирзаева Крокуста тартылган видеодо террорчулардын арасында уулу жок экенин айткан. Кекиртегинин кескилеп, мыкачылык менен өлтүргөн деген айыпты менин уулума тагышты. Бирөөнүн кекиртегин кескен мылтыкчан адам менин балам эмес. Видеодогу адам эмес, менин балам арык.
Кол салгандардын баскан турганы кыймыл аракети уулума окшобойт. Камакка алынгандан кийин сотто темир тордун артында отурган менин балам. Ал таяк чеп, көзү көгөрүп, мойнунда желим баштык илинип турат деген Гүлрахат Мирзаева. Далержандын атасы Барот Мирзаев да уулуна тагылган айыптарга ишенбейт. Бою өтө кыска, автомат кармай албайт. Мындай иштерди кантип кылмак эле? Бизге үйгө келем деп айткан. Биз күткөнбүз деген ал. Теракттан кийин тажик бийлиги Далержан Мирзаевдин ата-энесин, бир тууганын, жубайын жана кайненесин бир жумага жакын суракка алып, анан кое берген. Бул аралыкта алар орус тилинде да арыз жазышкан. Бирок орусиялык тергөөчүлөр менен бир да жолу жолуккан эмес. Маалымат Блак, Супер KJ. Казакстанда TikTok чектелиши мүмкүн. Казакстандын аймагында TikTok социалдык түйүнүнүн чектөө демилгеси көтөрүлүп жатат. Мындай маселе цензурадан тыш сөздөр камтылган видео тасмаларга жана коомдун кызыкчылыгын коргоо максатына байланыштуу. Өлкөнүн маданият жана маалымат министри Аида Балаева мындай чара өлкөдө биримдикти жана туруктуулукту сактоого салым кошот деген пикирин билдирди. Бирок чектөө чечими анализдин жыйынтыгы менен кабыл алына турганын айтты. Министр бул талкуу башка өлкөлөрдөгү бул багыттагы иштерге байланыштуу экенин кошумчалады. Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министрлиги 18 апрелде бул социалдык түйүнгө бөгөт коюу чечимин кабыл алганын билдирген. Буга УКМКнын каты негиз болгон. Маалымат Блак, Баракелде. Жусупбек Коргонбай уулу депутаттык мандатын тапшырып берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөсү эл өкүлүнүн ишмердүүлүгүн токтотууга макул болгон. Жусупбек Коргонбай уулунун айгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Маселе БШКнын 23 апрелдеги жыйналышынын күн тартибинде каралды. Анда борбордук шайлоо комиссиянын бардык мүчөсү эл өкүлүнүн ишмердүүлүгүн токтотууга макулдугун берген. Белгилей кетсек, Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча арыз жазган. Ал жогорку кеңешке бир мандаттуу система менен Ноокат шайлоо округунан шайланып келген. Мыйзам боюнча 2 ай ичинде аталган аймакта кайра шайлоо өтүшү керек. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Малайзияда аскердик парадка даярдануу учурунда 2 тик учак сүзүшүп 10 адам каза болду. Бул тууралуу Звезда News билдирип видеосун жарыялады. Маалыматка ылайык окуя Лумут шаарында болгон. Тик учактар Малайзиянын королдук аскердик деңиз флотунун 90 жылдыгына карата көргөзмөнүн алдында машыгып жатышкан. Кагылышуудан кийин бир учак стадионго, экинчиси спорт комплексинин бассейнинин жанына кулаган. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Гербендеги борбордук базар мамлекетке кайтарылды. Аксы районунун Гербен шаарындагы баасы 23 миллион сомдук борбордук базар мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Гербен шаарынын борбордук базары БМ аттуу жаран тарабынан мыйзамсыз пайдаланылгандыгын аныкталган. Тактап айтканда 2012 жылы ижара келишиминин негизинде аталган базар БМга 5 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген. Бирок келишимдин мөөнөтү бүткөндөн кийин БМ базардын коммуналдык кооператив менен болжолдонгон сатып сатуу келишимине таянып, Гербен шаарынын мэриясына ижара акысын төлөөнү токтотуп, ал үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жасалма түрдө соттошуп баштаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жалпы аянты 1,79 гектар болгон Гербен шаарынын борбордук базары, мал базар, дан базары, жайма базар жана унаа базары 2003 жылдан бери Гербен шаарынын мэриясынын балансында тургандыгын аныкталган. Мындан улам тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгында аталган базар БМ аттуу жаран тарабынан Гербен шаарынын муниципалитетине ыктыярдуу түрдө кайтарылып берилди. Аталган объекттин базар наркы болжол менен 23 миллион сомго бааланууда. Маалымат Блак, Супер KJ.